укмуш объектилер экен. Мындай кереметти ар жерден көрүүгө берүүгө мүмкүн эмес. Бул жанагы эле НЛОго окшошот экен. НЛО летающий тарелкаларга. Ошолор согуш болуп эле ошолор бир жерге түшүп калгандай. Жөнөкөй адамдар муну көтөрө албайт, жылдыра албайт. Ушул таштарды сактап калбасак болбойт. Бул чоң, аябай чоң таштарда, диаметри 2,5-3 метрде. Анан туурасы да аябай чоң. Кыргызстандын тарыхында, анан байыркы маданиятында бир жаңы ачылыш болуш керек. Бул таштар жылдан жылга азайып бартат. Мисалы өткөндө көргөн таштардын жармысы жок. Буга этият мамиле кылыш керек эле. Тоону кассаң астынан ушундай таштар толтура чыгат. Сага бир нерсе сезилбейлеби? Сезилип атат. Могу таштардын бир өздөрүн айтайын деген ою бар да. Керек шуну коомчулукка чыгаралы. Мамлекет тараптан деле мындай колдоо болсун да. Туурабы? Макул берекем. Таштар жөнөкөй тийди. Жөнөкөй тийдиби? Сонун нестан табыз. Кудай буйруса чыгарабыз, жеткиребизби? Кыргыз элине жетип, ушуну көрүп, ийки келаткан муунтардагы мындай тарбия алыш керек да. Кыргызстан эң бай өлкө экен. Чында бир жаратылыштын сонун жомогуна келип калгандай болдук. Мен биринчи жолу андай таштарды көрдүм. Өтө сонун. Мен Кудай буйруса ушул бир кинодон көрсөм, мен билбейм, кинодон көргөндө кандай ощущение болот, живой көргөн вообще классно. Ошого жете эле Кудай буйруса. Ар бир кыз келип жана жерди көрүп кетиш керек. Көрсөз керек. Эми балдарым бул келечектин иши. Карагылачы. Yapmışsın mırağday. Ana, havayla kızım gene koy. Akırım, avacadan. Yapmışsın da. Gayrı şunu koyup bak kardeş. Bular цехтен чыккандайда? Ana bunun taştın sastavı da başkaça bir temir öngdönüp durat da mı karasan? Bu çılık gele bir bilay oğur kara taşta bolu taş. Bunu alıp barıp duruşu aytıp bayın. Bişkek'te var Tarık Müzeyinin aldığından yaştakay tazalap bir size. Nazdak bana şlifat edip zevk etip koysa. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин тапшырмасы менен режиссер Айчүрек Боркеева эжекебиздин Таш фильминдеги мондай таштар жайгашкан аймакка келип отурабыз. Буларды тереңден аныктап, бул жерде ушул бир жакшы бир өзгөчө корголчу жаратылыш аймактарына айландырабызбы деген жакшы ойлор менен. Ушул таштар менен таанышкандыгыбызга 5 жыл болуптур. Съемка кылганыбызга эле 2 жылдай болуп калды. Ошол аралыктан бери ушул таштарга жыл сайын келип, бир жылда 2 жолу келип саламдашып, учурашып, бул жакты байкап, баарын көрүп кетип аттык. Муну изилдегенге эми биздин технология, акылыбыз жетеби? İşte başlap kalsın kardeşim. Al bul baş olsa giyin daha bir жеткире. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Мен жана кинодо көргөндө таптакыр башкача ойлогомун. Азыр өздөрүн көрүп алып таң калып атам. Эми буларды чечмелеш керек. Эмне үчүн пайда болду? Эмнени билдирет бул таштар? Анан адам колу менен жасаганбы? Көрүнүшүнө караганда баардыгы окшош бирдей болгон үчүн атайын жасалган. Но ким жасаган? Качан жасаган? Башка аламга, бир космоско чыгып барып калгандай сезимдерди калтырып атат да. Бул албетте мамлекеттин баягы көз жаздымында калбаш керек. Мунун аркасынан иштесе, Кудай калса туризм департаменти, буга тиешелүү департаменттер иштеп бере турган болсо, бул жерде кичине корк алып берсе, анан туристтик локацияларга айландырсак болот эле. Таш көркөм тасмасы тартылган аймак Аксы районунун Тегене участкасы.
Окумуштуулардын айтымында бул таштар 65 миллион жыл, балким андан мурунку доорлорго да таандык болушу мүмкүн. Буйруса мындан аркы изилдөөлөрдү жүргүзүп, бул жерлерди өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагына айландыруу абзел. Негиз боло алат эле, ЮНЕСКОнун желеги ушул жерге сайылып калса. Себеби ЮНЕСКО ушундай геологиялык разрез деп коет экен, ошондой жер астынан көтөрүлүп чыккан канча миллион жылдык тарыхы бар. Ушундай эстеликтер. Негизинен ташта эле эстелик калат экен да. Кыргыз аталарыбыз илгертен айткан ташка тамга баскандай. Өмүрбөй өчпөй турган нерсе экен. Мына өзүңүздөр көрүп турган нерселерди ЮНЕСКонун коргоуна кирип калса, ЮНЕСКонун флажогу бул жерге сайылат турган эле болсо, дүйнөлүк деңгээлдеги дүйнө кезген туристтерди бул жерге чакырып алуу өтө оңой болмок. Себеби ЮНЕСКонун желеги турган жерге туристтер үчүн гарантия бар. Безопасность каралган. Алар ошого ишенишет, жана ошол ЮНЕСКонун келип калышынын эсебинен алар агылып келмек да. Англияда Стоунхендж канча жылдан бери бүт дүйнөдө элдин кызыктырып аткан. Биздин мол таштар тоже кудду ошондой кызыктырышы мүмкүн бүт туристтерди, элдерди. Ошо кинодон эле кандай мага өтө чоң бир таасир калтырды эле. Бул жерге келип өзүн мындай жандуу көргөндөн кийин өтө дагы андан дагы бир өзгөчө таасирлерди калтырды да. Биздин тарыхыбыз бул таштардын ичинде сакталып жатат деп эсептейм да. Биргелешип иштешибиз керек да. Геологдор менен археологдор болуп. Таштын бирин Борбор калаага алып келип, коомчулуктун көңүлүн бурдуруу жөнүндө бизде да ойлор болду. Бирок биз ар бир таштын өз ордунда туруп, биз өзүбүз барып көрүп, колдон келишинче коргоого алууга аракетибизди баштоону туура көрдүк.